Эртеден кечке орозо тутасың, нафс алсырап калат. Нафс алсырагандын натыйжасында кечинде эмне кылат? Асырдан кийин бир адамдарга, чоң спортсмен адамдарга тийсең да унчукпайт, мен орозомун койчу депчи. Башка вакытта келбейсиң, кой мен орозомун дейт. Рамазандын алдында эмне кылат адам? Коркот орозо туткандан. Кандай болот орозо тутсам, күчүм жетеби, жумушум бар деп. Орозо бүтүп калганда айтат. Тутса болот экен, дайым эле тута берсек болот экен дейт. Эмиште дакыл. Тойго чакырса, адамдарга белек берип, пакет берип тур этегинде, сен кийин жолуксаң өзүнчө бар десе, башкача болот да. Делне экен меники депчи. Адам сүйлөбөй тура албайт. Өзгөчө үйрөнүп калганбыз, токтобой турабыз сүйлөпчү. Аллах Таала жараткан махлуктардын ичинен кээ бирлерин тандап өзгөчөлүк берет. Күндөрдүн ичинен жума күндү тандап Аллах жума күнүнө өзгөчөлүк берген. Кайсы бир убакыт бар жума күндө, кайсы бир адам дуа кылып туруп Алладан сураса сөзсүз берет. Ошондой эле түндөрдөн Аллах Таала Кадыр түнүн тандаган. Кадыр кечесинде эгерде кайсы бир инсан дуа кылып ибадат кылса, Аллах күнөөсүн кечирет, дуасынын кабыл боло турган убактысы бар. Жана ошондой эле айлардын ичинен Аллах Таала Рамазан айыны тандаган. Рамазан айын Аллах Таала тандап бүткүл асмандан түшкөн китептер Рамазан айында түшө турган кылган. Ошондуктан Рамазан айында Аллах Таала тандагандыктан ибадат үчүн сиздер менен биздер хатмы Куран деп чогулуп отурабыз. Куранды башынан этегинде намазда угуп, окуп берсин каракелерибиз депчи. Эмне үчүн? Рамазан айында түшүрүлгөндүктөн. Жана адамды азгыра турган шайтан жиндерди Аллах Таала бул айда байлап коюп, сиздер менен биздерди ибадатка Аллах Таала буйруган. Ар бир ибадаттын максаты болот. Ошол максатка жетпей калса, ал ибадат толук болбой калат. Өз максатын аткарбаган болуп саналат. Мисалы адам намаз окуй турган болсо, намаз окугандын натыйжасында күнөөдөн тыйылыш керек. Күнөө иштерден сактаныш керек. Эгерде намаз окуп жүрө берет, күнөө ишти кыла бере турган болсо, намаз аны бир күн барып токтото албаса, намазы максатка жетпей жаткан, талаптагыдай намаз окулбаган болуп саналат. Дал ошондой эле Рамазан айынын орозосунун максаты эмне? Кандай орозо туталык? Ушул бир айдын ичинде биз орозонун ибадаттын максатына жетип алсак. Рамазан айынын орозосунун максаты таквалык пайда кылуу. Аллах Таала Куран айтат: "Лааллакум таттакун", силер таква болууңар үчүн. Демек Аллах Таала бизге орозо айында орозо кармоону милдет кылды. Биз жашообузга таквалык пайда кылып алуу үчүн. İnsandın içinde 3 nesesi var da. Birincisi nefsisi var, akıllı var, anam ruhu var da. Eğer insanın nefsisi güçlü olsa akıllı başkarı olattağın buzukluğa yol taap verir. Nefsi jaman adamdı buzukluğa tartat, nefsi güçlü olup ketkende akıl alsırap kalattağın akıldı nefsi işletip girer. Ruhtun gücü jetpey kalat. Adamlar namazga kelişti bilet, namaz okuş gerek farz ele, biro kel albayt. Nege nefsi akıldı yetişip ketip kaldı. Ramazan ayında uşunun teskerisin kılıp nefsinin alsıratat. Erteden kечке орозо тутасың, nefs alsırap kalat. Nefs alsıragandын натыйжасында кечинде не кылат? Асырдан кийин бир адамдарга, чоң спортсмен адамдарга тийсең да унчукпайт, мен орозомун койчу депчи. Башка вакытта келбейсиң, кой мен орозомун дейт. Nefsi alsıragandan keyin tünü menen tahajjud namazlarını, taravih namazlarını okup ibadat kılıp Kur'an okuganын себебинен адамдын руху күч алат дагы, акылы жакшы иштей баштайт. Рамазандын алдында не кылат адам коркот орозо туткандан. Кандай болот орозо тутсам, күчүм жетеби, жумушум бар деп. Орозо бүтүп калганда айтат. Тутса болот экен, дайым эле тута берсек болот экен дейт. Эмиште дакылчы. Ne üçün bayan nefsan aldap kalgan ele de, aldanıp жүргөн ele. Kaçan nefsi alsıragandan keyin, şeytandardı Allah Taala baylap taştagandan keyin, sizler menen bizlerdi Allah takva kılışın uşulaydı berdi. Orozo ibadat ötü oğur körün ötközgö. Oşonduktan Allah Taala kançalık ibadat oğur bolsa, anın soğuğun dağı çoğun kılıp koygan da. Oşol üçün orozo tutkan adamdardın soğubun Allah Taala hadiste aytat. Adam balasının her bir kılgan jakşılığı o neseden İhlasına jaraşa, anın niyetine jaraşa 700 esege çeyin köpöytüp beret. İhlasına jaraşa biri 10 ese alat, ihlas azırak, birisi köbürөөк 20 alat, birisi en jakşı ihlastуулар 700 ese alat. Birok orozo андай emес deyt. Allah Taala aytat, orozo men üçün deyt. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Orozonun soğubunu men beremin dep aytpay koydu da. Toygo çakırsa adamlarga belek berip paket berip tur eteginde
сен кийип жолуксаң өзүнчө бар десе башкача болот да, делине экен меники депчи. Дал ошондой Аллах Таала эмне кылды? Орозо туткан инсандардын сообуну, булардын сообуну мен өзүм берем деп айтты. Дагы бир уламалар ушул ана азбихи дегенде ана уджзабихи деп окулат дейт. Орозонун сообун мен өзүм болуп берем дейт да. Аллах Таала айтат, кыяматта мен өзүм аларга не кылам, сообуну өзгөчө кылып берем деген маанини айтты дейт. Орозо туткан адамдар үч түрдүү болот. Кээ бир инсандар орозо туткандын натыйжасында ийгиликке жетет. Кээ бир инсандар орозо туткан натыйжасында эч кандай пайда албайт, курсак ачкандан башка. Ошол үчүн айтат, биринчи түрдүү адамдар орозо тутканда алардын орозосу курсагы ач, чаңкап гана жүргөндөн башка пайда бербейт. Хадисте келет, көптөгөн инсандар бар, орозо тутат, орозосунан анын алган жыйынтыгы курсагы ач калган менен чаңкагандан башка эч нерсе албайт дейт. Бул эмне десе, бул биринчи деңгээлдеги адамдар экен. Тамак жебейт, ичпейт, кечке чейин орозонун шарттарын аткарат, бирок орозонун максатына жетпейт экен. Экинчи деңгээлдеги орозо бул сому хусус деп коет, таква инсандардын, жакшы инсандардын орозосу. Алар орозо туткан себебинен орозосунун пайдасын көрө баштайт. Инсандын дене мүчөлөрүнү күнөөдөн тыйып калат. Орозо туткан себептен тили, көзү, кулагы, бүткүл дене мүчөлөрү менен күнөө кылбай күнөөдөн сактанып калат. Бул экинчи деңгээлдеги орозо. Ал эми үчүнчү деңгээлдеги диндеги эң улуу инсандар, сиддикин, шухада, пайгамбарлар туткан орозо, инсан орозо туткан себептен дене мүчөлөрү толук күнөөдөн тыйылат. Ал эми андан жогорку деңгээлде анын жүрөгү, ой пикири дагы дүйнөгө көп чачырабай, Аллахты гана ойлоп калат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, жалпы көпчүлүк адамдар дейт, орозодо жегенден, ичкенден сактансаң эле болду деп түшүнүп калат дейт. Орозодо жеген ичкенден сактанып жүрө берет, бирок 30 күндүн ичиндеги жашоосу менен андан мурдагы жашоосу окшош, жебеген эле болбосо. Орозодон мурда жейт эле, орозо кирди, жебейт, бирок жашоосу баягындай эле кетип жатат да, тили баягындай иштеп жатат, көзү баягындай кетип жатат. Бул орозо максатына жеткизе албайт. Бул инсандар кыяматта барганда сооп ала албай калат. Орозо тутту дегенден кутулат экен кыяматтачы. Орозо туткансың, бирок ийгилик, сооп жок калат дейт. Ал эми экинчи инсандар, жанагы дене мүчөсүнү күнөөдөн токтото турган инсандардын 6 нерсени карманса, орозосу максатына жеткизет. Биринчиси гаддул басар. Инсан көзүнү сакташ керек. Көзүнү сактоо деген арам нерселерден эле эмес, балки адам дүйнөнүн кооздуктарынан, адамдын жүрөгүнө алек кыла турган ар бир нерседен тосуш керек экен да. Себеп пайгамбар алейхиссалам айткан: "Ан-надрату сахмун масмумун мин сихами иблис." Адамдын көз карашы шайтандын ууланган окторунан бир ок деп айтат. Ууланган жебелеринен бир жебе. Качан инсан ошону карап бир нерсени көрө турган болсо, не кылып калат? Ошол нерсеге алек болуп калат. Кайсы бир кооз нерсени көрсөңүз, ошол нерсеге алек болуп калат. Шайтан ошол нерсе менен сизди алдат дейт. Ман таракаха хауфан мин Аллах. Ким ошону Алладан коркуп таштай турган болсо, Аллахка жакпаган нерселерди карабай турган болсо, иманан Аллах Таалага иман келтирип, Аллах Таала ал инсанга атахуллаху таала ибадатан яджиду халаватаху фи калби. Аллах Таала ал инсандын жашоосуна бир ибадат берет, ошол ибадаттын себебинен кылган ибадатынан рахат табат. Намаз окуп, Куран окуп, зикир кылып рахат табат дейт. Демек биринчиси көзүбүздү күнөөдөн сакташыбыз керек болот экен. Күнөө болбой турган, жүрөктү алек кыла турган нерселерден да сакташ керек экен. Экинчиси хифзул лисан. Инсан тилини сакташы керек. Себеби тилини сакташ керек, жалгандан, гыйбаттан, ушактан, башка нерселерден тилин сактаса, кантип сакташ керексе, ордуна зикир менен Куран окуш керек. Адам сүйлөбөй тура албайт. Өзгөчө үйрөнүп калганбыз, токтобой турабыз сүйлөпчү. Эми ошону эмне кылыш керек? Сүйлөбөй коюш ибадат эмес. Тескерисинче зикир менен, Аллах Таала сүйгөн ибадаттар менен алек боло турган Куран окуп менен тилибизди сакташыбыз керек экен. Кээ бир уламалар айтат, Суфиян Саури рахматулла айткан, гыйбат кылса ооз ачылат депчи. Ханафи мазхабта, биздин немеде мазхабта ооз ачылбайт. Бирок кээ бир уламалардын көз карашында айткан экен, адамдын ооз ачылып калат депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки сыфат бар. Ошол эки сыфат менен инсандын орозосу бузулайын деп калат, аз эле калат дейт. Кээ бир уламалар ошо хадисти түшүндүргөндө айтат, орозого сооп албайт ушул инсандар. Кайсы?
Кайсы бир инсан дүйнөдө орозо тутканда гыйбат кылса, жалган айтса дейт да. Бул экөөсүнү кыяматта сооп албай калат дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга арызданып келишти. Эки аял орозо тутуп, аябай кыйналып чарчап калды. Сиз уруксат берсеңиз, ушул эки аялга уруксат берели, жыгылганы калды, чаңкаганынан оозун ачып алсынчы бүгүн деди. Фаарсала илайхима кадахан, пайгамбар сам айтты, ошол экөөнү бир чоң идиш жөнөт, мынаны алып баргыла дагы айткыла, кускула деп деди. Экөөнү алып барып ошондой кылса, экөө кусту да. Толтура кан менен эт кусту. Пайгамбар сам айтты, хатани самата амма ахаллаллаху лахума ва афтарата ала ма харрамаллах алейхима. Бул экөөсү Аллах адал кылган тамакты жебей орозо тутту, бирок Аллах арам кылган гыйбат менен оозун ачып жүрдү кечке чейин деди. Ошонун себебинен кус деп айтканда булар кусуп салды. Неге десе, орозодо кылганга иши жок, орозомун деген документи бар. Ол тууралуу кечке гыйбат кылган экен да. Qaadat ihtahuma ila al-ukhra, birinchi ekkinchisiga keldi dag'in faja'alata yagtabanun nas, odamlar o'chiret menен g'iybat qilib жатып, palanchi anning istoriyasi bitgandan keyin palanchi o'tib, o'shanda fahaza ma akalata min luhumihim, elderdi g'iybat qilib jegen etlerini qusib saldi mınake degende. Ошондуктан ниет кылалык, тилибизди дагы сактайбыз. Ар дайым зикир менен, андан кийин Кур'ан окуу менен жүрөбүз. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam aytат, kaçan orozо tutkан adamды bирөө келип тилдей турган болсо, шатамаху фальякул инни саимун, мен орозо туткан адаммын, сени менен тилдеше албайм, уруша албайм деп ал адам менен урушпасын дейт. Ошондой эле иннама сому жуннатун, адам орозо адамды дозоктон сактап кала турган нерсе. Фа иза кана ахадукум саиман, кайсы бирөөңөр орозо тутсаңар, фала ярфус, кыйкырып сүйлөбөсүн, вала яжхал, жахилдик кылып адамдар менен урушпасын. Себеби бул адам орозо туткан адам болуп саналат дейт. Үчүнчүсү, адам кулагыны тактасын. Гыйбаттан, ушактан, ар түрдүү нерселерден сактасын. Аллах Таала Кур'анда риба жеген, арам сүткорлук кылган адам менен жалган уккан экөөнү бирдей кылган да. Саммауна лил казб, жалганды ар дайым угуп жүрөт. Кээ бир адамдар бар, жалганга аябай жакын болот да. Бирөөдүн оозу ээрини кыймылдаса, кулагы ошол жака жөнөйт. Не деп атат, не болуптур депчи. Аккалуна ниссухт, риба жеген, арам малды жегендер дейт. Арам мал, чочконун этин жеген менен гыйбатыга окшошураак, балки гыйбат андан катуураак. Не үчүн? Гыйбат адамдын этин жеген менен эле барабар болуп атат. Ошондуктан гыйбаттан сактаныш керек экен. Төртүнчүсү, адам күнөө иштерден калган денелерин сакташ керек. Колу менен, буту менен башкаларга зыян жеткизбей турган болуш керек. Тескерисинче, колу менен дагы, буту менен дагы, бүткүл дене мүчөлөрү менен адамдарга жакшылык жете турган сооптуу жактарга кадам коюш керек. Андан кийинки бешинчиси, орозо туттум деп эле тамакты көп жеп албасын дейт да. Адал тамак. Ооз ачтыңыз, бирок ооз ачканда дагы көп тамактанып албаңыз дейт. Эмне үчүн? Себеби анда эки порсту бир жеп алат экен да, орозо тутпагандай болуп жүрө берет экен да. Кечке чейин тамактанбай тагын кечинде эртеге дагы жете турганды жеп алат экен. Ошол үчүн адал тамак болсо дагы бир аз азайтып тамактануу керек. Себеби эмне? Орозо туткандын максаты инсанды тарбиялаш. Инсанды тарбиялаш үчүн бар го, караңыздар, саяпкерлер атты аябай багат. Баккандан кийин бир күндөр келет, чөп бербей кайра не кылат, аны таң ашырды деп коет. Анан таң ашырган жем бербей, чөп бербей аны минип алып кечке бастырат да, андан кийин жарышка чыгат. Дал ошондой Аллах Таала 11 ай бизди коюп жүргөндү, билгениңерди же депчи. Билгенибизди жедик, 11 ай нафсы дагы семирди, дене дагы чоңойду, аябай жетилдик да. Эми Аллах Таала 1 ай не кылат, бизди кайра баягы таң ашырат дегендей кантарат. Анан түнү менен тарау намазды октат. Анан тапталып Рамазан бүткөндө ибадат дегенде чуркап калабыз да. Ошол үчүн бүгүн кичине оор келип калса бирөөлөргө көзүм жетпейт, болбойт экен дебеш керек. 1-2 күндөн кийин нафсы үйрөнүп кетет. Атты талаадан тутуп келгениңде тарбиялайын депчи. Саяпкерге бергениңде жүгөн салдырбайт да, салып койсоң айтат, чайнап туруп, көнсө болот экен деп, ага да макул болот. Бир аздан кийин токумсасынан айтат, жок, уже лишний болуп кетти бул депчи. Буну мен эмне кылам депчи. Секирип ага дагы көнөт, айта, бул мындай эле көтөрсө болот экен, обычный экен дейт. Эгеси мингенде чычалап кетет да, болбойт, неге мен сен көтөрөп, бутуң бар күн өзүң баспайсың депчи. Нафсы барып көнөт. Дал ошондой урматтуу бир туугандар, 1-2 күн кичине оор келсе,
кичине өзүбүздүн нафсыбызды жанагы атка окшоп буга да көнсө болот, тигиге да көнсө болот десек, армияда деле жүрдүк го көп нерселерди көрүп. Ошол үчүн нафсы көнүп кетет. Бирок нафсы көнүп кеткенден кийин рахат алып баштайбыз. Ошого тарауи намазында урматтуу бир туугандар, колдон келишинче баягы ихлас менен жакшы угуп турса, Аллах Таала арабчаны түшүнбөсөк дагы жүрөгүбүзгө рахатын берет да. Аллах Таала баарыбызга ошол Рамазан айыны жакшы өткөрүп, тарауи намаздарды башынан этегине чейин чогуу катышууга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген болсун.